Эми жанагы мусулман инсандын жумушун бүтүрүп берип, документ олоо, машинеси олоо, үй документ олоо же башка карызы олоо эмнеси болсо да бүтүрүп берип колуна тапшыргандан кийин дейт, кутиба лаху ажру хаджатин ва умратин дейт. Алла Таала ал инсанга дейт бир ажылык жана бир умран соогун жасат дейт. Көрдүңүзбү бир туугандар? Мына азыр ажылык убагы башталып атат, ажылыкка жазылып атат. 6000 канча квота келген Кыргызстанга, 6000ден ашуу. Ошончо бир тууганыбыз эртең ажылыкка жөнөп жатат. Рамазандан кийин, Курбан айтка жакын. Эми сиз менен биздин колубуздан келбесе бир тууганым, ушул жерде арабызда жүргөн канча бир туугандарыбыз бар, муктажылар. Сиздин колуңуздан келет алардын муктаждыгыны жардам берип бүтүрүп коюуга. Акча жактанбы, же кол кабыш кылыппы, башкабы, ошондой жардам берип койсоңуз бир тууганым, 75 000 периште сизди ушунчалык ороп жүрсө, жана ошол жумушту бүтүрүп бергениңизден кийин Алла Таала сен үчүн дейт бир ажылык жана бир умран соогун берем дейт. Көрдүңүзбү? Мындан өткөн сооптуу амал барбы бир тууганым? Ордуңузда олтуруп туруп, ушунчалык канчалаган инсандар ажылыкка барып, ошончо соопту тапса, сиз ушул жерде олтуруп туруп, 75 000 периштенин кучагында рахматына бөлөнүп, андан артык дагы бир ажылык, бир умран соогун табып койсок болот экен бир туугандар. Ислам дини ушунчалык жеңил дин. Ушунчалык Алланын рахматына жетебиз десек, Алланын бейишине жетебиз десек, жеңил оңой жолдор бар бир туугандар. Болгону бир аз амал кылышыбыз керек. Амал кылыш керек бир туугандар.